Bismillah. Allah'a şükürler olsun. Peygamberimize salamlar olsun. Bu menden ulu Kudaylarımızga bilik. Ağır vergen bakıpta alayıma razıçılık. Kudaylar sizden ayavay razı oluşat. Siz Kudaylarga en kam korganışasız. Rahmat. Otursan. Sen menen oluttuğu meselede geçeyindeyim. Kup bulut hanışam. Balam Faraon 10 yaşta oldu. Kudaylar ömrünü uzun kılsın. Ağaden soğulup, Jaksınakay ayal jana köp perzentler versin. Faraon balam өлkөнү башкарууда атасына шерик болуусун каалайм. Теңги jutуп алдыңбы? Оюңдагын айтыр. Мындай чоң иштерге Фараон балаңыз жаштык кылабы дейм. Фараон баламдын жаштыгы калган жок. Туура деңизчи. Бирок мен максатымды түшүндүрө албай калдым окшойт. Мен айтайын дегеним, бир аз сабыр кыла туруңуз. Анан эптейбиз да. Бул башка кеп болду. Ушул ишке Кудайлардын ыраазычылыгын сурап бересиң. Макулбу? Сиз үчүн сурап да отурбаймын ханышам. Жулуу эле алып берем. Бирок кичинекей маселе бар да. Фараон күйөөңүз буга эмне дейт экен? Макулбу? Ал бардык иштерди Кудайлардан сурап түзөйт эмеспи? Алар эмне десе, күйөөм макул болот. Муну мен деле билемин. Бирок бул жеңил иш эмес. Чоң Фараонго максатымды ачык айтмак белем. Анда кантип айтасыз? Seni bir az ele görpesem kusa bolup ketemin ardagım. Sen мындай сүйчү меселем го. Улук Фараондун аялы. Түйшүктөр менен болуп арзуумду айта албасам керек да. Сени мынчалык түйшөлткөн нерсе эмне экен? Балабыз Фараон. Ага бир нерсе болдубу? Аны ушунча сөзсүңбү? Албетте да. Алар дайым мен менен боло берсе, алсыз Фараон болуп калабы деп коркомун. Эркекче сүйлөшүүнү билбесе, чоңойгондо кантип өлкө башкарат? Сен менен болсо, ооруңду жеңил кылса деймин. Күнү бою сен менен отурсун. Көсөмдүгүңдөн, айбатыңдан таалим алсын. Падышалар кандай болушун үйрөнсүн. Бирок кээде вазирлер, дин башчылар, аскер башчылар менен чогулуш болуп калат. Мамлекеттеги сырлар айтылат. Жаш бала деген мындай сырларды билиши. Кандай иш болор экен? Макул дечеми. Эмне тоскоол болот? Эртедир кечтир Фараон болот. Сырларды билгендин эмнеси жаман? Мага бир аз мөөнөт керек. Ойлоноюн. Бул жеңил иш эмес такыры. Андай болсо Кудайлар менен кеңеш. Алар батасын берсе жасайбыз, бербесе күтөбүз. Туура айттың. Кандай сонун пикир. Сурооңорго Кудайлар жооп кылды. Алар жаш Фараондун атасынын жанында болушуна уруксат беришти. Кудайлар башка эч нерсе айтпадыбы? Бийлик аралашуунун шарттары жөнүндө. Шарттарды айтышкан жок. Кээ бир майда садакаларды кошпогондо. Кудайларга ыраазычылык билдиребиз. Фараон күйөөм аларга
Sadaqalar da elbette verir. Het padişası gelişimde bozup, tündük çegaralarımızga çabul koyuştu. Jana mekendештерибизди öldürdü. Айтчы жасыл başlar. Het padişası Banu İsrail menen azırqa çeyin gat жазышып turabı? Ооба, azır деле жашырын сүйлөшүп турушат padişam. Azır учурда Misirde канча Banu İsrail жашайт? 100 миңден ашып кетишкен. Бул өтө көп. Эгер азыр хеттер менен согушсак, бул жерден Banu İsrail козголоң чыгарса, иш оорлошуп кетет. Banu İsrail ички маселе. Бул жасоол башчынын жоопкерчилигиндеги иш. Муну менен эмнени айтайын дейсиң, аскер башчы? Ар ким өз милдетин аткарганда мындай болмок эмес. Аскер согуш ачууга азыр деле даяр. Banu İsrailдерге жасоол башчы жоопкер. Banu İsrailди тизгиндеп коюу оңой эле. Аскер башчы биздин ишке кийлигишпей эле койсо болмок. Мен эч кандай кийлигишкеним жок. Мен бардыгы билген окуяны айтып жатам. Биз аскери кеңешме өткөрүп жатсак, Banu İsrailден болгон кулдар аралашып жүрөт. Ушунун жоопкерчилиги жасоол башчыда да. Мага тил тийгизүүгө жол бербеймин. Бири-бириңди жемелегинге башка жер куруп калдыбы? Ушунча бейбаш болуп кеттиңерби? Улуу урматтуу фараонумдан кечирим сураймын. Мен дагы кадырлуу падышамдан кечирим сураймын. Чоң согуш баштоонун кажети жок. Түндүк чегарага тандалган жоокерлердин чакан топторун жиберсек болор. Хеттердин адебин берүүгө ошолор эле жетиштүү дейм. Banu İsrail'de эмне кылабыз? Катуу жазалайбыз. Иш сааттарын узартып, ар бирин темир камчы менен сабайбыз. Бирок азыр эмес, эй жасоол башчы. Banu İsrail 100 миңден ашып кетти дедиңер. Жасоолдонун саны дагы 100 миң. Эгер алар газап күчөтүлсө, эки ортодо тирешүү чыгып, 100 миң Banu İsrail 100 миң жасоол менен беттешип калса эмне болот? Андан көрө жасоолдордун санын 300 миңге көбөйтүп алып, андан кийин Banu İsrailди каалаганча жазаласак болот. Мен буга таң калбайм. Ал биздин балабыз да зейиндүү, илдектүү. Бардыгынын оозу ачылып калды. Дин башчынын ээги түшүп эле калды. Бул табигый нерсе. Анткени ал алардын кожоюну. Анан дагы курама кылыч курчу болот дешет. Алардан озунуп маселени чечип койгон жакшы болуптур. Эң аны расмий мансапка дайындасаң жарашат. 13 жашар балага ылайык мансапты кайдан табам? Орун басар деген мансап бар. لقد باركت الآلهة تعيين الفرعون لب وليا للعهد. Ошентип фараондун уулу ага орун басар болду. Ал эми апасы аны дагы фараон кылууну каалайт эле. Кийинки окуялар буга шарт жарата баштады.
Hazreti Faraonga emne bolupdyr? Söylesеңçi. Абалы өтөр. Карылык деген ооруга шыпа жок. Бирок таштап койсо да болбойт. Эч кандай ылажысы жок. Бир ылажысын таппасаң болбойт. Кантип жок болсун? Эмин жетпесе күчтүүлөрдү чакыр. Карылыкка шыпа жок. Бул оору алдында бардык тагыптар алсыз. Мага кандай кеңеш бересиң? Уктаңыз. Эс алыңыз. Өзүңүздү чачатпаңыз. Уктаңыз. Оору себептүү бардыгыбыз кайгыдабыз. Четтердин падышасы Фараондун оорулуу экенин билип калса, өлкөгө көз артып калат. Тезирээк бир жолун табуу керек. Аскерибиз күчтүү. Чет падышасы кол салууга даай албайт. О, Фараоном. Кудайлар өмүрүңдү узун кылсын. Сенден кийин эмне кылам? Балабыз эмне кылат? Азыр кашында турасың. Анан эмне болот? Сен муну менен эмне демекчисиң? Бала ер жетип калды. Аны бийликке шерик кыл. Даражаң төмөндөп калбайт. Эгер пикирге келишпестик болсо, сенин пикириң менен өкүм жүрө берет. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم يا الله. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم